Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, элдик медиа порталында биз бүгүн актуалдуу бир маселенин үстүндө сөз козгойлу деп турабыз. Ал экономикалык кызматташтык Кыргызстандын ошол эле чек ара маселелери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биз Алмазбек Акматалиевич, Кыргыз Республикасынын президенттин алдында башкаруу академиясынын ректору менен маек курабыз. Алмазбек Акматалиевич бүгүн бизге келип, мындай кызыктуу бир маек куруп берүүгө макулдук бергениңиз үчүн алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мынакей биз жаңылыктардан мына окуп алдык. 5-июнда Кытайдын Гансу провинциясынан Ташкентке багыт алган контейнерлер жүктөлгөн поезд жолго чыкты дейт да. Алар ошо Эркештамга келет экен да, Эркештамдан Ош шаарына чейин оор жүк ташуучу унаалар менен товарларды Ош шаарына алып келет экен да. Ош шаарынан ары Өзбекстанга кайра темир жол аркылуу кетет экен. Андан ары Турциядан ары Европага тарайт экен. Анан негизи ушул долбоор, мындайча айтып коелу, долбоор деп эле. Негизи бизге Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул аябай маанилүү суроо да. Биз адатта мындай кичине наалып келебиз да. Биз баягы транзиттик эмес өлкөбүз. Деңиздин боюнда болгондо, океандын боюнда болгондо батыраак өнүгүп кетмекпиз депчи. Мен айтар элем, биз Кытай деген чоң океандын жанындабыз. Кытай деген бул океан. Кытай мына азыр мындай биринчи экономика болгонго даяр болуп калды дүйнө жүзү боюнча. Соода сатыгы аябай көп, экспорту көп, импорту да күчөйт буюрса. Ошон үчүн биз ошол чоң мамлекеттин жанындагы, түбүндөгү кошна мамлекет катары өзүбүздүн плюстарыбызды колдонушубуз керек да. Биз Кытай менен тилекке каршы только коркуу сезимден башка эчтеке калбай калды бүгүнкү күндө. Кытай менен бир мындай проект жасалды десе эле кокуй Кытай келет экен, басып алат экен, анан жок болуп кетет экенбиз деп эле ошонун тегиритесинде эле азыр мындай саясат жүргүзүп атабыз да, түшүнгөн деле, түшүнбөгөн деле. Сиз айткан жанагы темир жол бул өтө маанилүү маселе. Бул бир 245 километрге жакын кыскарат экен жолчу. Казакстандан өткөнгө караганда. Ооба. Анан бирок ушул азыркы долбоор, азыркы жанакы оор жүк ташуучу унаалар менен товарларды ташуу. Эгер бул Кытай үчүн өтө сарамжалдуу болуп калса, келечекте жанакы темир жолго мындай ишке ашышына кедерги тийгизбейби? Жок, тескерисинче, эгер темир жол салып калса, ал темир жол мындай ошо салынбай калбайбы деген. Жок, тескерисинче жакшы болот. Тескерисинче жакшы болот, себеби баягы машина менен келип, поезд менен келип, эки жолу кайра жүктөп атпайбы? Атыгы жерде Кытайдан бир жүктөгөндөн кийин түз кетет да. Жанагы жүктү түшүрүп кайра салган бул уже затрат, аябай чоң затрат да. Ошон үчүн ушул коридор ачылыш керек, менин жеке пикиримде. Биз дагы анализ жасап көрдүк, бул боюнча биздин экономисттер. Бул аябай маанилүү проект. Ал тезирээк киргенге биз толугу менен мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керек мамлекет. Ошол анан кийин уже темир жолду болсо тилекке каршы баягы теориялык пландан тышкары ашпай атат. Бирок менин оюмча азыр эми мына пандемия болуп калды, кичине кыйыныраак болуп калды. Бирок менин оюмча өкмөт мына бүгүн эле мен бир чогулуштан келдим, ошол өкмөт вице-премьер өткөздү. Алар айтып атат, биз азыр аябай мындай чечкиндүү түрдө ошол проектке киришип атабыз дейт. Биз уже саясий чечим кабыл алдык дейт. Бул салыныш керек. Аудиторский компанияны нанимать этебиз деп атышат. Баягы санап чыксын, канча груз келет, канча кетет. Долбоорлоочу уже институтту таап, уже биз долбоорго заявка беребиз деген ойлорду айтып атышат. Менин оюмча жылып кетет. Элге азыр өкмөт үмүт бериш керек. Ошол проект сөз бойдон калбайт деген. Элдин баары түшүнүп атат, бул эгер башталса бир 5-10 жылдык проект бул, салынып бүткүчө. Бирок чын эле башталып турбайбы деген үмүт калыш керек да. Ооба. Анан дагы бир ушул жерден дагы бир коридор жөнүндө сөз кылалы деп турам. 2017-жылы калп айтпасам, Турциянын Карс деген провинциясы бар. Карс, Тбилиси, Баку темир жолу курулган да. Анан быйыл мына ушул март, апрель, майларынан тартып Карстан Бакуга, Бакудан Каспий аркылуу Түркмөнстанга, Түркмөнстандан Өзбекстанга, Өзбекстандан Кыргызстанга
товар ташый башташты. ооба. Буга чейин Казакстан аркылуу өтчү экен. Ошол товарлар темир жол мененчи. Эмне себептен мына мунусунда дагы Казакстанды четке калтырып коюшту. Ушул Карс, Баку, Өзбекстан, Ош дагы Казакстанды четке калтырып. Эмне себептен? Эми бул жерде менин оюмча мындай саясий себепти издебешибиз керек. Кайра эле экономикалык себептер. Себеби кыска жол. Жол кыска болду. Ал экономикада саясий факторлор чанда эле ойнойт, бирок ойносо катуу ойнойт да. Бирок андай деле менин оюмча, мен жеке пикиримде мүмкүн мен жаңылышып атам, бирок менин оюмча мындай саясий деле себеп жок. Себеби Казакстандын мындай саясий аренадагы, эл аралык аренада мындай өзүнүн ролу же болбосо мындай имиджи деле түшкөн жок бүгүнкү күндө. Алар баягы эле дүйнөдөгү 50 өнүккөн мамлекеттин ичинде режим, саясий режим мындай тынчтык жол менен алмашты. Жаңы президент келди, эски президент дагы саясий аренадан кеткен жок. Башкача айтканда саясий курс деле өзгөргөн жок. Ошон үчүн саясий себептерди издөөнүн кажети жок менин оюмча. Маселе ошол жолдун кыскалыгында и экономикалык эффекти менин оюмча. Жогоруда Казакстан тууралуу да сөз кылып кеттик. Мына ошол эле Өзбекстан, ошол эле Түркмөнстан товарлар келип атат Түркиядан, Мындайча айтканда маселе жок, көйгөй жок эле өтүп келип атышат. Кытай деле мындайча айтканда Евразиялык биримдиктин мүчөсү эмес. Товарлар келип атат, көйгөй жок. Бирок ошол эле коңшу, ошол эле бир мындайча айтканда уюмдагы мүчө Кыргызстандагы, Казакстандагы. Ошо кыргыз-казак чек арасында бир көйгөйлөр пайда болуп атат. Канчадан бери мына майдын аягынан бери мындайча айтканда чакырым унаалар токтоп турат. Эмне себептен болушу мүмкүн? Мына Кыргызстанда Евразиялык комиссияга өзүнүн даттануусун берди, доосун берди. Биз Казакстан бизге атайын бир искусстволук түрдө барьерлерди коюп атат деп. Эмнеден кабар берет? Эмне себептен Казакстандын мамилеси ушундай болуп атат? Эми менин оюмча бир 2-3 фактор бар. Биринчиси бул Евразестин евро биримдиктин экономикалык биримдик ичиндеги мындай эрежелердин тактыгы жок. Мисалы Европа биримдигинин ичинде так, баары так. Алар баягы европалык подход жасады да. Биздики баягы постсоветский подход болуп калды, чала. Момундай ситуация болгондо кандай чечиш керек деген кагазда жазылган нерселер бар, бирок де-факто чечилбейт ал. Бул биринчи фактор. Бул баягы шашылыш түрдө түзүлүп калган Евразиялык биримдик деп түшүнсөк болот. Бул бир. Экинчи чоң фактор, менин оюмча, казактар өзүнүн рыногун коргоп атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, алар коргоп атат. Кечөө мына финансы министрлиги Казакстандыкы бир жума болуп калды. Ошолор бир цифраны айтты. Эми аны мен текшерген жокмун, бирок текшерсе болот. Алар айтып атат, Кытайдан келген товарлар менен кайра реэкспорт жасаган сумма, официальный расмий маалыматтар 10 эсе айырма болуп атат дейт. Бирок ал мындайча айтканда факт жүзүндө далилденбеген. Жок, аны эми эч кимдер изилдеген жок да. Изилдеген жок да. Бирок алардан билбейт да. Жок, эми ошон үчүн эки мамлекет ана мындай да. Мисалы, Кытайдан контрабанда жолу менен бир КАМАЗ кирди деп коелу. Ал болсо товарын азыр Казакстанга киргизем деп атат. Казакстан аркылуу Белоруссияга же Россияга кетем деп атат. Ал уже баягы общий баягы базарды бузуп атат, общий акчаны бизге бөлүнөт акча. Таможнядан түшкөн. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн алар айтып атат, силер контрабанда менен алектенип атасыңар деп. Биздикилер айтат, алектенген жокпуз деп атат. То есть, булар эмне үчүн азыр, эмне үчүн жанагы чакырым деп эдиңизби, сиз машине токтоп турат. Себеби азыр конкретно ошол товарларды казактын бажысы текшерип атат. Түшүнүктүү. Эми Евразиялык биримдик жана Европалык биримдик айырмасы эмнеде? Мисалы, сиз деле барып жүрөсүз, мындай Европа өлкөлөрүнө барып жүргөнсүздөр. Чек арада мындай бир сызык менен эле чип, мындайча бул жагы Бельгия, бул жагы Голландия, же болбосо бияга Франция, бияга Германия деп эле бир сызык менен эле сызып коет. Бизде темир торлор турат.
ызымдар турат. Айырмасы эмнеде? Айырмасы эми асман менен жер. Себеби биздики даже сөздүн өзүндө турбайбы. Биздики Евразиялык экономикалык биримдик. А тиякта болсо жөн эле европалык биримдик деп турат. Алар толугу менен биримдикке кетти да. Аларда Европарламент бар. Евро деген акчасы бар. Ошон үчүн алар толугу менен мындай бир чоң мындай биримдикке кетишти да. Биз Орто Азия, Россия, Казакстан, Армения, башкалар буга даяр эмеспиз. Биз бажы биримдигинен баштаганбыз, эгер эсиңизде болсо. Анан кийин кичине дагы тереңдери деп экономикалык биримдикти киргиздик. Анан ушу менен пока токтоп турабыз. Мисалы мен андан ары кеткенге мен Кыргызстан атуулуу болгондуктан мен каршымын мисалы. Мына жакында эле парламенттин жогорку кеңештин эл аралык мамилелер коргонуу жана коопсуздук комитети Россия тарапы менен бир келишимди авиабаза боюнча бир толуктоо киргизүү боюнча келишимди кубаттады. Ал келишимде Россия тарап ошол жанагы канттагы авиабазаны учуп конуу тилкесин оңдойт экен дагы. Анан ошол кийин Россия тарапка өтүп кетет деп атышат да айрымдары. Мындайча айтканда коомдо ушундай сөз болуп атат. Ушу канчалык негиздүү сиздин оюңузча? Ошондой болушу мүмкүнбү? Биринчи эмне үчүн ошондой кооптонуу болуп атат? Биз мындай кичинекей элбиз да, кичинекей мамлекетпиз. Ошон үчүн бизде мындай коркуу сезими өтө чоң. Биз баарына биз уже коомдук психологияга сиңип кетти да бул. Биз Кытайдан коркобуз, Россиядан коркобуз. Биз Өзбекстандан да коркобуз. Себеби алар көбүрөөк. Анан бул бир тарыхый. Анан экинчи нерсе кечээки эле биздин тарыхыбызда биздин жерлер өтүп кеткен мисалдарды көрдүк да. Ал дагы мындай жакшы таасир бербей атат да. Ошол эле мисалы жанагы казактар өткөн көлдөгү Каркара деп атабыз. Хотя мындай терең изилдесе аякта биздин территорияда эле өткөн жок. Жол болсо Хан Теңир өтүп кетти Кытайга деп атабыз. А мындай анализ жасап келсе ал деле өткөн жок. Мындай ортодогу талаш территориялар баардыгы эле көп эле мамлекеттер бар талашта. Ошол талаш территорияны акыры бөлүүгө туура келет да. Дүйнөлүк практика ошондой. Анан компроматты айтып атышат. Андай бир мамлекет болчубуз да. Ушу сыяктуу. Ошон үчүн бизде коркуу сезими дагы практика болот атпайбы? Экинчи себеби бийлик менен элдин ортосунда мындай ишенич жок болуп атат тилекке каршы. Эгер бийликтин ар бир кадамы эл менен эл аркылуу мындай кол чабуу менен тосуп алып, ишенич менен мындай поддержка кылалы, өзүбүздүн өкмөт да десе бир жөн. Биз тилекке каршы 30 жылдын ичинде 2 президентти кууп чыктык, 3-үчүсүн отургуздук. Ошон үчүн бийлик деген только баягы өзүн ойлойт, өз кызыкчылыгын ойлойт деген мындай бир коомдук пикир калыптанып калды тилекке каршы. Ошол дагы таасирин тийгизет. Тиги жерге келгенде мен баягы мындай анализ жасап көрдүм. Биринчи бул ошол биринчи келишимге эле уланыс экен. Анда так жазылып турат. Жер, авиабазанын жери арендада деп. Аренда үчүн Россия төлөп атат доллар менен. Эми азыр биз кайрылып атабыз да Россияга. Ушу жанагы учуп конуу тилкесин реконструкция жасап бербейсиңерби деп. Мен түшүнүгүм да. Алар айтып атат, жасап берели мейли. Бирок алардын дагы өзүнүн мыйзамы бар да. Алар мисалы Кыргызстандагы биздин базаны тилкесин асфальттап бергиле деп кыргыздар суранып атат десе алар акча бөлө бербейт да. Алар ички мындай мыйзам нерсеси бар да. Алар айтты, анда ошондой өзгөртүү киргизели, жок дегенде ошол бетондон болобу, асфальттан болобу, ошол асфальттын өзү биздики десек, анан Россиянын бюджетинен акча бөлүп берет. Аларда дагы парламенти бар да. Бирок мисалы ошол келишим аяктагандайын ал бетондон ала кетчеби? Жок, эми ошондон жок, биздики мындай болду, абдан туура суроо. Мен да айтып атам, ала кетпейт деп.
ала кетпейт. Эми мына ала кетпейт деген тиянактан кийин ушул өкмөт тарап анан жанагы НПОлор эки башка бүтүмгө келип атпайбы. Ала кетпесе өкмөт айтып атат. Ала кетпегенден кийин ошол бетонду бизге өткөзүп берет деп атат. Бул өкмөттүн позициясы. Эми тигил жанагы активисттер не деп атат? Жок, жер ошол бетон менен кошо Россияга өтөт экен деп атат. Бул экинчи точка зрения. Эми мен айтып атам, эми өкмөт деле душман эмес да. Кантип эле ошол эмне үчүн биз ошол ар бир өкмөттүн кадамын эле ошо жерди сатат. Буларды ойлойбуз. Эми ошо өкмөттө отурган кишилер деле эми кыргыздар да, патриоттор да. Эми таптак эле ушулар эми алардын бала чакасы бар, баары бирин тааныйбыз туурабы? Кайсы айылдан экенин билебиз, Эми ошолор эле душманчылык кылабы? Ушул жерден дагы бир суроо да, мындай логикалык жактан ойлогондо туура бетонду эми көтөрүп алып кетпейт. Жок, эми мындай да, эгер көтөрүп кетебиз десе, эми совсем эле баягы эң жаман болбой калган вариантын анализ жасап көрөлүчү. Алар айтат, мисалы орустар айтат, ушу жерди да бербейсиңер бизге дейт. Биз айтабыз, жок, жер арендада турат да мурун эле дейбиз. Анда биз муну жулуп кетебиз дейт. Анда биздин тарап эмне кылыш керек? Алар айтыш керек, жулуп кеткиле. Жулуп кеткиле. Пожалуйста. Ошол жерден мындай суроо пайда болуп атат да, биз ошол реконструкция кылган короткон акчаны сиздер бизге кайра кайтарып бергиле деп карызга илип койсочу. Жок, ошондой пункт жок да. Мынау келишимде жок да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Алар жазылып турат. Аренданын мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол взлетный полоса кыргыз тарабына өткөрүлүп берилет деп гана жазылып турат. 2012-жылкы келишимде. Жок, азыркы дополнениеда деле. Кошумчалап атышат да. Толуктап атышат. Ошондо жазылып турат. Эми мындай да, эми Россия тарапка деле бир 2 миллион долларлык асфальт салар. Биз Россия менен Кыргызстандын ортосунда 100 миллион долларды, 2 миллиард доллар деле кечип деле жүрбөйбү Россия. Сөздүн ачыгы, туурабы? Эми ошолор ушул 1-2 миллион долларлык иш үчүн ушуга барабы? Мындай карым-катнаш, эл аралык карым-катнашта мындай ишеничтүү болуш керек, туурабы? Эгер биз доспуз дедикпи, анда мындай обу жок жерден күмөн санабаш керек да. Достуктун да эрежелери болуш керек да. Анандай дос дедиң, досум, чөтө мындай, сен жана 99 сом берип койдуң, 100 сом беришиң керек эле деген, ал уже достук эмес да. Туурабы? Мен жеке пикирим ушундай. Албетте этият болушубуз керек. Албетте Россиянын тилекке каршы кээ бир тышкы саясаттагы башка мамлекеттер менен мамилесинде дагы мындай кооптончу моменттер бар. Аны эми жашырбай эле айтып атабыз, Бирок эми же мамиле кылгандан кийин эми анчалыкка барбашыбыз керекпи деп ойлойм да. Менин позициям ушундай. Алмазбек Акматалиевич, биздин сурообузга жооп берип, кызыктуу жооп бергениңизге рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн ошол жанакы Кыргызстандын экономикалык кызматташтыктары, ошол эле чек ара маселелери тууралуу сөз кылдык. Ал үчүн бүгүн биз Алмазбек Акматалиевич менен маек курдук. Кыргыз Республикасынын башкаруу президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар.